Ооруларды сиз кантип дарылайсыз? Кандай ыкмаларыңыз менен? Ооруларды биринчи мен мединститутты бүткөндө стоматология факультетин бүткөм. Анан ошо стоматология факультетин бүтүп барып тиш боюнча дарылап келди. Анан кийин тиш поликлиникасын Токтогул районуна ачып, ошол жерде заведующий болуп тиш поликлиникасында иштеп, андан кийин бөлөк айылдарга башкы дарыгер кылып мени жөнөтүшүп, көп айылдарга башкы дарыгер болуп иштеп келе жаттым. Саргамыш айылына башкы дарыгер болуп иштедим. Тооркен айылына башкы дарыгер болуп иштедим. Андан акыркы жылдары мен пенсияга чыкканга чейин өзгөрүш айылына, өзүмдүн айылыма 20 жыл главврач болуп иштеп пенсияга чыктым. Мисалы, врачтар УЗИ аркылуу диагноз коюшса, сиздин өзгөчөлүгүңүз бар экен да, тамыр кармоо. Кантип тамыр кармап дарылайсыз? Мен дагы өзгөчөлүгүм ушундай болду. Алла Тааланын буйругу бу. Мен тамырдан дагы көп орунду тандап биле алам. Тамырдан дагы орунун атын кое алам. Ошончуп элди тамырынан да дарылап, элге жардам көрсөтүп келе жатамын. Эгер оорулар кайрылса, сиз тамыр аркылуу кармаганда сезим талдуулугуңуз күчтүү турбайбы? Сезим тал менен. Ооба. Мен ошо кошумча иретинде жана УЗИ компьютер деп коет, ошого карата кошумча мен тамыр билгендигим өзгөчөлөнүп турат да. Элди кантип дарылайсыз? Мисалы, кандай сунуштарды бересиз? Угушумча чөп-чар дары дармектерди да көпчүлүгүндө колдонулуп кетет экенсиз, ошол тууралуу. Туура. Азыр чөп-чар тууралуу көп профессорлор, академиктер, медициналык академиктер чөп тууралуу химиялык сапаты деген сапатын далилеп чыгышкан. Чөптөрдүн ар кандай сапаттуу жактары бар, дары чөптөр бар. Ошону дары чөптөрдүн зыяны жок. Мен элди дары чөп менен дагы дарылап, ошо элдерге жардам көрсөтүп атам. Дары чөп дегенде эле эсибизге чай чөптөрү кирет. Чай чөптөрдүн катарында мисалы үчүн акым-кукум, ит мурун, ушулардын ичинен бознаш чайы көбүнчө колдонулат да. Бознаш чайы тууралуу көрөрмандарга кеңири айтып берсеңиз. Бознаш деген эң жакшы дары чөп. Бул мед академиктер бүт далилеп чыккан. Бознаштын составында химиялык сапаты эмне бар дегенди далилеп чыгышкан. Бул бознаш эң жакшы жардам берет ашказандын оорусуна, ичегилердин оорусуна, боордун оорусуна, өттүн оорусуна сонун жардам бере турган витаминдери, химиялык составдары бар. Ошон үчүн бознаш эң жакшы чөптөрдүн бирине кирет. Мисалы, акым-кукум тууралуу көрсөтүүлөрдү көрүп жүрөбүз. Аны кантип колдонсо болот, сиз кененирээк кеп кылсаңыз? Акым-кукум чөптү дагы туура айтасыз. Акым-кукум чөп дагы бир химиялык составы бүт академиктер текшерип чыккан, аябай сапаттуу витаминдери бар дары чөп. Ал ашказанга көбүнчө ашказандын, ичегилердин ооруларына акым-кукум эң сонун сапаттуу дары катарында пайдаланса болот. Акым-кукумду тактай кетсек, ошондо гүлүн пайдаланышыбыз керекпи? Жок, жалбырагын деле кошо, гүлүн деле кошо, жакшы кургатып пайдаланса болот. Бака жалбырак жөнүндө кеп кылгыбыз келип турат. Туура айтасыз. Бака жалбырак дагы бул дагы сапаттуу жакшы чөптөрдүн бирине кирет. Бул көбүнчө ашказандын жараттарына, көп ичегилердин жараттарына көп пайдасы бар дары чөптүн бирине кирет. Бака жалбырактын башка эмелерден өзгөчөлүгү барбы? Мисалы, кургатууда, демдеп ичүүдө. Кургатып демдеп иче берсе, бир да зыяны жок бака жалбырактын. Жайкы чөптөн көпчүлүк учурда аллергиясы бар адамдарга кандай
чөптөрдү сунуштайсыздар? Туура айтасыз. Кейбір учурларда чөптөн да аллергия болот, чөптүн жытынан да аллергия болот, мына гүлдөрдүн жытынан да аллергия болот. Ошол аллергия болгондун эң биринчи себеби адамдын ден соолугунда витамин жетишпегендиктен. Адамдын ден соолугунда витамин жетишпей анемия деген оорулар болуп калат. Ошо анемия болгондо көбүнчө аллергия башталат. Ошон үчүн витаминди убагында жеп, убагында витамин менен пайдаланып турса, аллергия аз болот. Жаш балдардын оорусун алдын алууга кандай кеңеш бересиз негизи? Туура айттыңыз. Жаш балдардын оорусу күчөп кетпес үчүн жаш балдарды алдын ала дароо ооруганын сезген ата-эне дароо врач педиатрларга кайрылып жардам алыш керек. Тез аранын ичинде жаш баланы алдын ала оорусу күчөйлекте дарыланып турган эң балага пайда болот. Жаш балдар туурасында кеп кылгандан кийин, мисалы бөбөктөр кокусунан бир жерди сындырып алса же колдору чыгып кетсе, кандай жардам бере аласыз? Туура айттың. Мен мындай учурлар көп учураган. Кээ бир убактарда аттан жыгылып, жолдон жыгылып, колун чыгарып алат, бутун чыгарып алат. Ошондойлор мага көп жолу кезигишкен. Алардын чыгарган колу муундай деп коет, муундарын чыгарган өз убагында салып койгон жакшы болот. Тизелерин чыгарып алат, аны дагы өз убагында салып, өз убагында жардам көрсөтсө, оорусу күчөбөй калат, жакшы пайда келет. Мен ошондой ооруларга учурап, убагында чыккандарын убагында салып койчумун. Азыркы учурда улгайган адамдардын көйгөйү болгон муун ооруларына сиздерге да кайрылышат. Туура, муун оору улгайган сайын муун оору күчөйт. Улгайган сайын полиартрит, остеохондроз, ревматизм деп коебуз. Булар күчөй баштайт да. Ошон убагында жаз күз убагында муундарын дарылап, дарыгерлерге кайрылып, чөйсү кайрылып туруш керек. Аба ырайы алмашканда айрым адамдардын давлениясы көтөрүлүшү мүмкүн. Ар кандай себептер менен кайрылат да, мисалы давления кандай чөп жарды, кандай сунуштарды, кеңештериңизди телекөрсөтүүлөр аркылуу жеткирсек? Туура айттыңыз. Көпчүлүк адамдарда азыр жаштарда дагы, кээ бир жаштарда да давление деген оору пайда болуп калды. Карыларда тем более көп давление деген оору. Давление деген оору биринчиден давление жүрөк ооругандан болот, бөйрөк ооругандан болот, нервтери кысылгандардан болот, каны коюлгандардан болот. Арган давление көп тараптуу оорунун бирине кирет да, давление болгон. Ошону убагында врачтарга кайрылып, убагында давлениени чейнетип, керек болсо күн сайын деле давлениени чейнеп улгайган учурларда. Күн сайын давлениени чейнеп, давлениенин дарысын убагында ичип, ана дары чөптөрдү убагында ичип туруш керек. Эң пайдалуу. Ден соолукка пайдалуу. Аз кандуу адамдар дагы сизден кандай кеңештерди алса болот, кандай чөп дары-дармектерди жазып бере аласыз? Туура айттыңыз. Аз кандууларга эң биринчи очеретте убагында витаминдерди жеш керек. Убагында жана жашылча жемиштердин бардыгын аябай көп жеш керек. Көбүнчө витамин жетишпегенден аз кандуулук болот. Ошон үчүн витаминдердин бардыгы жашылча жемиштерде, ана өзүбүздүн эле аптекадан чыгарып аткан витаминдерди убагында жеп турган эң пайдалуу болот. Бизде сахар оорусунан да чалдыккандар аз эмес негизи. Ошолорго кандай кеңешиңизди сунуштайсыз? Туура айттыңыз. Азыр көпчүлүк учурларда эле сахар көбөйүп кетти. Көбүнчө мына улгайган адамдарда аябай көп сахар көбөйгөнү, анан кээ бир убактта жаш балдарда да сахар болуп калып атат. Сахар болгон үчүн убагында текшерилип, лабораторияга сахарды убагында текшерилип, убагында дарыланып турган эң бир
бери жакшы болот. Убагында дарыланыш керек. Анан көбүнчө ошо сахардан айрылыш үчүн көбүнчө канты көбөйгөндөн сахар болот да. Ошон үчүн канты бар конфет, ширелерден этият болуш керек. Инсульт алгандарга кандай кеңешиңизди берип кетесиз? Инсульт алгандар бул деген күнөөсү, инсульт алгандардын күнөөсүнүн бардыгы оорулардын өзүндө. Себеби дегенде кан басымы көтөрүлүп жүрө беришет. Кан басымы көтөрүлүп жүрө берет, өзү билбейт. Ар кандай кан басымы көтөрүп, баш ооруп, ар жерси ооруса, алар жөн эле убактылуу обезболивающий, аналгин, паналгин деген дарылерди ичип коюп жүрө берип, мээсинде давление көтөрүлсө обезболивающий деп дарылерди ичип коюп жүрө бергенде бага кан тамыр чыдабай мээдеги давлениедан мээдеги кан тамыр жарылып кетет. Ошо мээдеги кан тамыр жарылгандан инсульт деген ошол. Мээдеги кан тамыр жарылып кеткен. Ошого жеткен оорулардын күнөөсүндө алдын ала давление болгондон кийин алдын ала врачтарга карылып, алдын ала дарыланып, алдын ала дары ичип турса инсульт болбойт. Алдын ала дарыланып инсульт болбойт. Алдын ала дарыламагандар инсульт болуп калат да. Сиз негизи бала кезиңизден бери тамыр кармап адамдарга жардамыңызды берип келесизби же кийинчерээк өздөштүрдүңүзбү? Туура айттыңыз. Эми жаш кезде мен тамырды билгенимди билбеймин. Ана мединститутту бүткөндөн баштап, врач болгондон баштап тамыр кармаганды сезе баштадым. Ошо тамыр аркылуу эле мен көп ооруларды таап алып, алдын ала ооруларга дары жазып берип, элге жардам көрсөтүп жүрөм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде врач Кошоев Нуркамил агайыбыз келип отурат. Сизге кыргыз элине кайрылуу болсо, каалоо тилектериңиз болсо, эркин микрофон сизге сунайын. Туптуура айтасыз. Мен элиме, журтума, кыргыз элиме ушунчалык кайрылып, ак ниети менен тилек кылам. Элим, журтум, ден соолукта болуңуздар. Эң биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолукка көңүл буруңуздар. Ооруну алдын ала жүгүрүп, алдын ала дарыланганга, алдын ала врачтарга барганга көңүл бургула. Айланайын калкым, журтум, ден соолукта болуңуздар. Биринчи байлык ден соолук. Бардыкты ден соолук болсо бардык болот. Ден соолук болсо береке болот. Ден соолук болсо ырыскы болот. Ден соолук болсо байлык болот. Ден соолукту сиздерге калкыма, журтума кааларым ден соолук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таңкы 5-те ден соолук бурчунда мен Бурулса Кубанычбекова болдум. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча ден соолукта болуңуздар.